Жеңиш Разаков мырза Америка ачып аткан жок. Алмашуу жолу менен деген Советтер Союзунун мезгилинен бери келе аткан сөз. Бул аргасыздын сөзү. Бул мүмкүнчүлүк туулуп, жаралып турган мезгилдерде ар кандай шылтоону айтып, арамзаланбастан чу дегенде эле ушул позициядан башташ керек эле. Алмашуу жолу менен дегенде карап көрүш керек. Башка жолу жокпу? Билесиздерби, эч ким мындай бир өзүнүн бир карыш жерин бергиси келбейт. Жаман болсо дагы өзүнүн туулуп өскөн, киндик каны тамган жерди, ар биринин туулган жери өзүнө Мисир деген сыяктуу какырап жаткан талаа болсо дагы өз жери деген ыйык маселе бул. Алмашуу жолу оңой эмес. Бирок билесиздерби, эки өлкөнүн ортосундагы жетекчилердин ортосундагы бири-бирине болгон ишеним чоң маселени ойнойт. Ишеним, сый. Биздин мамлекеттин жетекчилерин ошондой сыйлайбы алар? Менимче андай сый жок, урмат жок. Ачык эле айтышыбыз керек да. Жеңиш мырзаны кызматтан алгыла деп ошол Баткендин тургундары канча жолу кайрылып атат. Биз ага ишеним артпайбыз деп атат. Жок, болбой ошо жоктон тапкандай кылып Жеңиш мырзаны түртүп келет. Ошол жерде жана жер тилкелери боюнча адис болуп жүргөн ошол Жеңиш мырзанын кесепетинен кеткен азаматты кайрадан алып келип бергиле деген маселени коюп атат. Ушул чек араны жакшы билет деген маселени коюп атат. Эми үчүн укпайт, муну түшүнбөйсүң. Кече өкмөт башчысы айтып атат, мен каттуу буйрук бердим, жакшылап кайтаргыла дедим деп. Бул эмне деген жапайчылык? Ага чейин андай буйругуң жок беле? Кандай дейсиңер силер? Ойлоп көргүлөчү. Мен буйрук бердим, каттуу кайтаргыла деп. Ага чейин андай буйрук жок беле? Орто кайтаргыла деген буйрук бар беле? Же начар кайтаргыла деген буйрук бар беле? Логика болуш керек да сүйлөп атканда. Ошондуктан чек араны, урматтуу кесиптештер, чечкиндүү мамлекеттин жетекчиси, чечкиндүү парламент, чечкиндүү өкмөт келмейинче маселени чечилиши кыйын. Бир тараптуу эле айтып коеюн, булардын колунан келбейт. Ал маселени чечиш колунан келбейт. Сабаты да жетишпейт, эрки да жетишпейт, анан эл аралык кадыр баркы да жетишпейт буларда. Ушуга эле улай Казакстандын чек арасын жаапына бууп атат, мындайча айтканда. Өзбекстанда катыш болду. Дипломатиялык маселелер кандай болот? Дипломатия жок да. Мен айтпадым. Ошону 1 жыл башта айттым, 2 жыл башта айттым. Кыргызстанда тышкы саясат деген түшүнүк калган жок. Тышкы саясатты жүргүзүү үчүн аябагандай чоң, мына бүгүн мен сөз кылып аткан Сергей Лавровго окшогон гигант инсандар керек. Байкайсыңар, көптөгөн өлкөлөрдүн чет өлкөдөгү кадыр баркын тышкы иштер министрлиги түзөт. А бизде баягы билим берүү министрлигине коюп көрүшпөдүбү? Мектептин босогосун аттабагандардын баары. Эмне болду билим берүү? Саламаттык сактоо министрлигине коюп көрүштү. Бухгалтерлерди, ар кимдерди коюп көрүштү. Талкалап бүтүштү го. Азыр деле ошол саламаттык сактоо министрлиги бизнес менен гана алек болуп атпайбы? А тышкы иштер министрлиги бул өтө опурталдуу маселе. Анан тажрыйбасы жок, эл аралык деңгээлдеги кадыр баркы жок инсандарды коюп алып, жаш балдарды коюп алып, мен кадыр баркка ээ болом деген сөз бул туура эмес. Ошондуктан тышкы саясатты биз түбүнөн карап чыгышыбыз керек. Баягы конституцияга каршы келген мыйзамды, тышкы саясатты президент аныктайт деп мыйзам менен алып берип коюшпады беле? Ал туура эмес. Бул конституциялык укук болуш керек. Мыйзам менен аныкталбаш керек. Конституция түз аракетке конституциялык тышкы ички саясатты президент аныктайт деп жазып коюш керек. Аны үчүн президент толук кандуу болуш керек. Кандай деп мисал келтирсем экен, мындай оройураак болуп кетеби деп чочулап турам да. Оройураак болуп калат. Үйдө байбиченин кадыр баркы чоң болобу, же токолдуку чоң болобу? Баракелде. Баракелде. А бизде конституция боюнча байбиче ким өлкөдө? Парламент. Өздөрү жазган ошону, мен жазган эмесмин. Мен каршы чыкканмын ошого. Кандай дейсиңер? Макулсуңар ошого? Анан 1000 жолу ал токолго жакшылап сулуу жолук салып койгон, ал байбиченин ордуна отура албайт. Конституция бузулуп атат.
түшүнүктүү болуш үчүн айттым мен бул салыштырууну. Барбы? Суроо. Баткенге Айбалаевди губернатор болсо чечилет эле маселе деп ошо жашоочулар көтөрүп келет да, сиз ушу киши барса эле чечилип кетет деп ошого өз карашыңыз кандай? Алты Айбалаев барса да чечилбейт ал жерде. Айбалаев ал маселелерди эмне үчүн ошо баласы менен кызын жумушка жайгаштыруу үчүн гана айтылган сөз ал. Мен муну 1 жыл башта айттым эле. Мына кечээ жарлык чыгыптыр, мен айткандарым толук тастыктаптыр го. Кызын улуттук банкка дайындаптыр. Баласын Кыргыз Россия өнүктүрүү фондунда. Эми алар жер үчүн күрөшүп аткан жок да, алар өздөрүнүн урпактары үчүн күрөшүп атат. Ачык эле айтышыбыз керек да. Мына мыкты демократ болуп жүргөн, кыйкырып жүргөндөрдү да карабайсыздар. Элчи кылып дайындап койду, бир баласын бир жака, экинчи баласын эки жака коюп койду, бүттү ошону менен. Реформасы да бүттү, талабы да бүттү да. Билесиздер да. Биздин элдин көңүлү көк таштай калган саясаттан, саясатчылардан көңүлү таш. Ошого саясатчы сөрөйлөр жемпейт таштайт. Ошого себепчи болот. Бир кызматка алып барып койсо, баласын бир жерге орноштуруш керек. Келинин бир жерге орноштуруш керек. Бүтүндөй баягы өзүнүн маселесин чечип алгандан кийин дымып жатып калгандардан кийин элдин көңүлү көк таштай калат. Саясатчы дегенди көргүсү келбей калат. Тилекке каршы ошолордун арасында принциптен тайбаган азаматтар дагы жабыр тартып калат да. Милиция десе эле айтабыз го, булар уур деп. Бирок милициянын ичинде кандай айкөл, азамат, таза инсандарыбыз бар. Соттор десе эле сөзсүз акча бериш керек дейбиз. Жок. Алардын ичинде жок дегенде бир 10-15% бар да, жараткандан корккон, элдин каргышынан корккон, таза иштеп аткан. Ошол сыяктуу эле саясатчылардын арасында дагы күндөн күнгө азайып баратат, принцибинде турган. Жок. Балаңды бир жерге коюп койду, өзүңдү бир жерге жайгаштырып койду, келиниңди бир жерге коюп койду, бүттү ошону менен алардын саясаты. Мына соңку 1-2 жылдын ичинде элчи болуп шайланган азаматтардын баарын кечеки күндөгүсүн карап көрбөйсүңөр. Кечээ эмне деп аткан, бүгүн эмне дейт. Аман болушсун ошолор. Же болбосо өздөрү болсо балдарын карап көргүлө, кыздарын карап көргүлө, кай жактарга жайгаштырышып атат. Мына бизде бүтүндөй өлкөдөгү сабатсыздык, кесипкөйлүктүн жоголуп аткандыгы ушунун себебинен болуп атат. Сурабайт. Балаң иштей алабы ал жерде? Кызың иштей алабы ал жерге барып? Жок, сурабайт. Атаң керек, энең керек. Мына ошол кадр саясатын токтотушубуз керек. Ошондо Айбалаев мындан 1 жыл мурун сиздин атыңызды атабады, чек арага ошо күнөөлүү депчи. Анан ошол жака келсин деп да сизде элдер чыкпадыбы, барып жолугуша алдыңызбы? Мен жолугушка качан болсо даярмын. Айбалаевдин дагы, парламенттин дагы түз эфирге эрөөлгө чакырдым. Канча ай өтүп кетти, бирөө да келе албайт. Бирок алар үрөөн сейип койгон түшүмүн алып атат азыр. Кызматтарга коюшуп атат, бир жерден бир жерге которушуп атат. Ошол сыяктуу эле. Менимче биздин эл ушуну түшүнүш керек. Түшүнүүгө мезгил жетти. Убактылуу каралап коюп, анан баягы буйруктарды аткарып коюп, анан ийиндерине кирип кетишет. А түз эфирге кел ошону далилдеп бер десең, далилдеп бере албайт. Аны силер деле билип турасыңар да, байкадыңар да, өзүңөр деле сездиңер да. Айтыштын кажети жок. Азыр чептен эрдин күчүбөк деп коет да. Ошо чек арада ишке жарамдуулардын баары мигрант болуп кеткен. Деги эле азыр мамлекеттин күчү жетеби ошол Баткендеги элдин социалдык абалын көтөрүп алып калганга кандай жол менен чечип бересиз? Мен былтыр мисал келтирип бердим. Дарья, понятно же, ты же кыргызский уже очень хорошо понимаешь, только говорить не можешь, да? Мен өткөн жылы дагы мисал келтирип айттым. Аймактарды өнүктүрүү жылы дейт да таңдын көрө. Аймактарды өнүктүрүү жылында 200 000 кыргыз аймактарды таштап чыгып кетти. Ким өнүктүрөт? Бир депутат айтпады эле, ар бир областты бирден мамлекеттерге бөлүп беришибиз керек деп. Мейис аябай өрчүп кеткен азамат. Баткенди Японияга беришибиз керек деп. Ошого окшогон депутаттар парламентте отургандан кийин кыргыз өсөбү? Баткенди өстүрүүнүн, Баткенде чек араны бекемдөөнүн бир гана жолу бар. Ал жерге мекен үчүн күйгөн азамат барыш керек. Тымпыйып 7 жылда 2 ооз сөз айтпаган азаматтарды ал жерге алып барып коюштун кереги жок. Алар барбы, жокпу, айырмасы жок. Кече эл жыйналып алып айтып атпайбы? Губернаторуңдун орун басарлары тескерисинче ал тараптын кызыкчылыгын колдоп сүйлөп жүрөт деп атпайбы? Элди угуш керек да, түшүнүш керек.
Сиз берген суроого мен ал жерге барып жолугууга даярмын. Бирок ошол Разаков милициядан чыккан да. Мен ошол жерге барайын дегенде кандай провокациялык иштерди уюштуруп аткандыгы жөнүндө менин кабарым аябай жакшы бар. Уюштуруп коюп Мадумаровго жүктөй салабыз деген арам ойлору өткөн жылы ишке ашпай калды. Ошо Исфанада, Баткенде. Булар ошол эл менен түз сүйлөшсө, элдин каргышын угат эле. Убактылуу жыргап турсун, жылтырашып демеле эки дүйнө бактылуу болгондой көрүнүп турушат, убагы келет. Кече ушундай бактылуу болуп тургандарды бүгүн анча-мынчасын интернеттен көрүп калып атабыз, кандай кейипте, сүрөттөрү кандай болуп чыгып атканын. Булардын да ошондой күнү келет. Себеп элдин назары жөн жерден кой бербейт. Элдин каргышы да жөн койбойт. Элдин эсебинен өздөрүнүн маселесин чечип жүргөн ошол азаматтарга келечекте чоң бир жоопкерчиликтер бар. Дүйнөлүк саясат тууралуу бир аз айта кетсеңиз, АКШ менен Иран азыр